Gel kızım. Саламатсыз папа. Рыскелди ушул үйдө турабы? Ооба. Чакырып койгонсузбу? Неге? Эми ачыгын айта берейин апа, мен негизи Рыскелдин сүйлөшкөн кызымын да сүйөм катуучу. Анан 1-2 күндөн бери тарынып койдум эле, трубканы албайт да, үйүндө алып келдим. Рыскелдиге эч кандай жаман оюм жок апа, бүгүн бир аз 2-3 саат айландырып эле кайра алып келем саат 9-да. Сөйлөшкөн кызым жок деп атат эле. Сен барып турбайсыңбы кызым? Ооба апа, мен барам. Кайра алып келип коя кызым. Кайра Сөз. алып келип кой. Сөз сурар сенен. Рыскелди сүйлөшкөн кызың чакырып атат. Айма үйдү каяктан билип алдың? Жан, керек болсочу мен сенин жериң түйүнөн болсо да табам. Эмне характериңди көрсөтүп атасың? Жөнчем. Бас мен сени сонун жерлерге апарып келем. Жөнчем. Жан, буюрса экөөбүз ушундай көп балалуу болобуз, Ошондо күнүм бар мендеби Мойнума ийилип койгуң келеби Сен музу бериштеди таптаза Кургак суудан чыккың келеби Сен билбейсиң менин сен билбейсиң Жан, азыркы кыздарчы көпчүлүгү сөзүнө турушпайт да. Үй алып берем, ана машина алып берем, тигини кылам, муну кылам деп эле жок болуп кетишет. Сен алып бересиң? Меничи ал уктаткан кыздардын арасына кошулгой да, Жан. Сен үчүнчү бардыгын кылам. Бир эле машинасы ондон машина айдайсың го сен. Рахмат Жан. Ошентип сени жакшы көрөм да. Менде да бар күндү Жан, мындан кийинчи алдыгын тийип, характерин көрсөтүп, трубканы албай коюп, ушундайыңды токтот, Үйүңдө болсо билип алдым, менден кутула албайсың, тартынбай жүрчү. Ушинтип болом да. Тур эми эртерээк, кир үйгө. Рахмат Жан. Пока, Айма. Always see things upside up.